Биздин президент баштаган бийликтер бир сөз сүйлөп койбой, уялбай отурушат. Анан ошол жерге мына эмне деген акчаларды мына жетөгүздөгү чыккан балдарга чыркырап, биздин чыккан, мен Кичи Бекенинде чыккан, жана чыркырап Кумтөрү элге өтсүн дегендерге 500 спецназдап барып туруп, балдарыбызды сабатты, 20-сын больницага жаткызды. Экөөсүн көзүн актырып ташташты. Бул эмне деген уят жоктук, агайын туугандар. Ошака кеткен чыгым акчаны, ошака кеткен күчтү өз элине колдонбой, бул президент анчалык кыйын болсо, апартып границаны кайтарбайбы анда? Ошон үчүн эмне биздин алтын ушу, биздин жанакы жаракат алган, таяк жеген эмне жигиттердин өлүрөйдө болуп кеттирби, урматтуу агайын туугандар? Мына биз Атамбаев бол мурунку бийлик учурунда оппозицияда 3-4 жыл чогуу жүргөнбүз. Ошондо мына Атамбаев айтчу эле, кубан деп, элге да айтчу эле. Биз келсек эле Кыргызстан өнүп өсөт, баары жакшы өнүгөт, жакшы жашоодо жашайбыз дечи эле. Мына мен биринчи факты менен токтолуп кетейин. Президент өзүнүн айткан сөздөрү. Биринчи айтчу эле, мурунку бийлик Кумтөрдү, мурунку бийликтер Кумтөрдү жыргап жеп кетишти. Биз келсек эле Кумтөрдү чечип Кыргыз мамлекетинде иштейт дедиле. Кана иштегени мына? Эч кандай иш болгон жок. Каркыра кетип калды, мурунку бийлик берип салды. Биз каркыраны албасак болбойт. Ошол жерде туруп элдин астында айтты эле. Оң жагым көл, сол жагым тоо, үстүндө көк асман турат, Кудай турат. Ошол жерден ант берем. Мен президент болсом, Нурекеге чөгөлөсөм дагы каркыраны алып келем дегем. Кана? Эчтеге жок. Төртүнчүсү, биз оппозицияда жүргөндө ГКМБ артыбыздан түшүп, кылбаган жаман провокациялардын баарын, иштин баарын кылчу эле. Биз келсек эле ГКМБны реформа кылабыз дечи эле. Бүт правоохранительный системаны. Кана бүгүнкү күндө президент ошо ГКМнын тооруна түшүп, өзү отурат ошол жерде. КТР көрсөткөндө бизди Кыргыздын эл душманы кылып көрсөтчү эле. Азыр дагы мына ошол жерде отурган баарыбызды эл душманы кылып көрсөтүп отурат. Бул бүгүнкү күндө КТР ГКМнын лавочкасы болуп калды го деген менде түшүнүк болуп турат, агайын туугандар. Мына жөн сөз болбош үчүн айтып кетейин. Мына Конституция боюнча ГКМБ президентке баш ийет, төрагасындагы президент назначить этет, дайындайт, орун басарларындагы. Мына ошо ГКМнын астында жана антикоррупционный служба деген түзүлгөн. Ошону президент бүгүн өзүнүн саясий оппоненттерин кубалаш үчүн, ошолорду түрмөгө отуруш үчүн, ошолорду коркуш үчүн колдонуп жатат. Мына мен ошону тастап кетейин. Аны жөн сөз болбош үчүн айтып кетейин. Бир Freedom House деген чоң уюм бар. Ошо Freedom House'та айтып атат. Бул президент антикоррупцион службаны өзүнүн саясий оппоненттерине колдонуп атат деп. Мына бүгүнкү күндө ГКМнын реформасын көрүп атабыз. Жаңы эле провокация менен иштеп калышты. Уят жоктук иштер менен калып калышты. Ошон үчүн ушул жерден баарыбыз мен талап кылабыз. Жанакы ар кандай жаман иш, провокациялар болгондон кийин, жана жетөгүздөгү биздин эки жигитибиз дагы мына провокация кылып камап отурушат. Бул эки жигиттин эч кандай күнөөсү жок. Тезирээк бошотуп коюшсун. Ошончолук эле кыйын экен. Биздеги жана айтып атышат, 20-30 акционер бар деп. Ошолорду Кыргыз элине алып чыгып туруп, атчысын атып, соттошусун соттоп салбайбы анда? Эптеп эки байкуш жыргаганыман жылкычы болдум дегенде ошо жигиттер эмне жыргагандан чыгыптырбы? Ал жигиттер патриот жигиттер. Бүгүнкү күндө Кыргыз эл аларга ишенбейт. Бул ГКМБ бул бийликти кылып аткан эмне үчүн дегенде провокация экенин баарына билинип калды. Урматтуу агайын туугандар, биз эмне 37-жылда жашап атабызбы? Баарыбызды кубалатып, мойту коркутуп өлтүрбөй эле анда атчыбызды атып салсын, анда аттырып салсын. Бирок эч качан аттырып биздин оозубузду баса албайт, тилибизди кесе албайт. Урматтуу агайын туугандар. Бирок баарыбыз эле ушу мамлекет оңолуп атса, жакшы жолго чыгып атса колдойлу деп турабыз. Өзүңүздөр билесиздер, бирок колдой турган эчтеке жок болуп атпайбы? Баарына тескер кайры иштер болуп жатпайбы? Эмне үчүн эл ишенимдеги өкмөт керек деп атабыз? Эмне үчүн азыркы өкмөткө ишенбейбиз? Бир 5 пунктта кыска болсо, кичине көп сүйлөп атсам кечирип коюңуздар, токтолуп кетейин. Мына биринчиси, Кумтөр маселесине келгенде биздин өкмөт Кумтөрдүн адвокаты болуп алды. Мына көрүп атасыздар. Ой, эл сүйлөшсө эле болбой калат экен.
Ой, шумду екен, еще уялбай мынтип атышат. Биз кыргыздар миллиардтарды алып кетип атса да долларларды мынтип атабыз. 10 жылда 100 миллион доллар кайра кайтып берип жатабыз. Бул эмне деген бет жоктук? Биринчиси. Экинчиси, бүт мамлекеттерге уят болдук, шылдың болдук. Жана вор законе Батукаевди кыргыздын намысына тийип, кыргыз качан ойгонот? Кыргыздын намысына тийгенде ойгонот. Ошо кыргыз жигиттерди өлтүрүп, кулактарын кесип аткан Батукаев деген ворду бүт бары кастарлап, астына кызыл дорожканы жайып туруп узатып коюп атат. Ушундай өкмөт, ушундай бийлик бизге керекпи, урматтуу туугандар? Бүгүнкү күндө мамлекетибизде социалдык экономикалык маселени алып келип туруп туңуяка туруп салышты. Андан кийин электриниядагы мына коррупциядагы жетчү жерине жетип отурат. Мына көчөдө азаттыктан абдан бир талашуулар болду, ага токтогум келбейт. Мына дагы бизде эң күчөп аткан коррупция бүгүнкү күндө эң аэропорт Манас, Мегаком, ГП Темир болуп атат. Андан тышкары мына Турдукулов деген жигит 3 жылдан бери какшап келатат. Бирөөбүз да колдоп койбой атабыз ошону. Баягы СТП Манаска авиакеросин поставка боюнча. Мына ошо поставканы бүгүнкү күндө Илмиянттын оң колу кошелегү отурат. Мурунку бийликте да коррупциялык иштерге иш козголгон. Үстүндө чыры бар. Билесиздер, бул авиакеросин дегенден миллион, 100 миллион деген акчалар. Ошол жерден мурунку 2 президент деген отурган. Мына бүгүнкү күндө бул президент Икрамжан жанакы Илмиянов менен отурган билинип калды. Мен ачык айтып коеюн. Ошол жерде Тилек Исаев деген жигит отурат. Мына СТП Манасга жана авиакеросин поставка кылганда. Ошо именно дайыр жол кайталап коюн кечирип койсо. Икрамдын кошелегү. Анан мамлекетибизде ушундай абдан бир оор болуп атканда, терс көрүнүштөр болуп атканда, баарыбызга аргандай провокацияларды кылып атканда, бизге кылган провокация сиздердин башыңыздарга тийип калышы мүмкүн. Мени капа кылганы баарыбызды капа кылат болуш керек. Биздин интеллигенциябыздын көбү каякта отурат? Аксакалдарыбыз бар дейбиз. Аксакалдарыбыз унчукпай каякта отурат? Качан революция болуп кетип эле эмбеткенде карасаңар КТРде очередь болуп калат. Ошон үчүн сөзүмдү аяктап жатып, урматтуу агайын туугандар, баарыбыз ушу кум төрүн тегерегинде бириксек жакшы болот болчу. Баарыбыз бир болушубуз керек. Бирибиз амбициябызды таштап, ушу кыргыз мамлекетибиз өнүп кетсин, туруп кетсин дешибиз керек. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Азыркы сөздү кум төр маселеси боюнча Жапаров бөлүккө берсек. Мен ушу сүйлөрдүн астында бизге жетегибиздин балдары өзлөрү бир кум төргө чыгып барып келишкен экен, 50-60 баласы. Ошол кезде барганда канадистер аларды кеткенден кийин айткан экен, ушу чортамандар келип кетти деп. Ошолордун бир диски бар, ошону бир 5 мүнөт 10 мүнөттүк ошону көрөлү, андан кийин мен сиздерге сүйлөп берейин. Biz ушунун талкаланганын көрүп, айтылган сөздөн эле угуп, биз өз ишенген эмеспиз, өзү барып өз көзүбүз менен көргөндөн кийин анан ушундай түшүндүк деп айтып атат да. Анан дагы бир мына көчө күнү жогорку кеңеш менен президентке Алмаз Шаршеновичке өзүбүздүн бир патриот, мекенчил жигитибиз, ошол Канаданын гражданин экен азыркы убакта. Теңиз Бөлтүрүк деген 48 жашта экен, международный горнорудный эксперт дейт. Мына ошол киши кат менен кайрылып атат. Мына бул катта айтылгандай, мына биз кандай айтсак, так ошону айтып атат бул дагы мына. 77,9 миллион куб мөңгү жоголуп кеткен бүгүнкү күнү деп айтып атат да. Эгерде аны сууга айландыра турган болсо 60 миллиард литр суу болот деп мынакей. Ошол письмосунда өзү көрсөтүп атат. Горнорудный эксперт, международный болгондо дагы. Бул өзү ошол кум төрдө дагы 10 жыл иштеп кеткен экен. Азыр өзү Казакстанда бир чоң, аябагандай чоң фирмада иштейт да. Өзү бүгүнкү күндө. Мына эгерде дейт, западный странах дейт.
ошол пресныйга да коет экен, питьевыйга ошол мөңгүлөрдөн чыккан сууну $100 жогору карайтып атат дейт. Эгерде $100 биз ала турган болсок, $180 миллиард жоготтук деп президентке кат жазып атат өзү. Көчө жогорку кеңешке таратып бердик. Президентке киргизилди бул көчөгүнө мына ушул кат. Ушул жерден дагы бир айтып кете турган нерсе, коптун туура эмес иштеткенде мен биздин өзүм китеп жазганда да ошо китепке да жазгам, китепти окусаңыздар керек. Ошол жерде туура эмес иштетип эки шахта казып кирип, экөө бири-бирине туташ болбой калып, муну таштап коюшканда жаап коюшкан. Мына ошол жерге кеткен акча $170 миллион чыгашага учураткан да. $170 миллион жөн эле талаага беришкен да. Мынакей ошону дагы жазып атат, тастыктап атат бул жазып. $170 миллион коктун туура эмес иштеткендигинен ушул ушерип келип чыкты деп айтып атат. Андан кийин экологиялык буйрумдарды таксактагына байланыштуу деп Международный сотко берсек болот деп мына каттарда жазып атат. Азыр мен каттарды сиздерге да таратып берем, өзүңүздөр да көрсөңүздөр болот. Мына таксакталбаган үчүн бүгүнкү биз мындан 1,5 жыл мурун айтканбызда, бүгүн Контойдо катастрофа болот деп. Мына катастрофаны бүгүн жетегиздин балдар барып көрүп келишти. Ал катастрофа болот деп, аны эч ким айтып чыкпай атат. Мамлекетибиз аны жашырып атат. Азыр мынакей өзүңүздөр да сүрөттөрдөн эсиге чыккан көрүп калсаңыздар керек. Жанагы тоңгон атвалдары жымып келип азыр өзүнүн объектилерин талкалап атат, басып калып атат. Мунун баары мына коктун өзүнүн айтканы бар, $60 миллион биз ушерип болдук деп. $60 миллион эмес. Сиз барып азыр бул шаардын четине чыгып, бир чың казып алайын деп 10 метр жерди казып көрмөкчү, экологдор барып туруп эмне штраф салар экен көрөлү. Бизде эмне гектарлаган жерлерди атвалдар басып калып атат. Мынакей жердин почвасы бузулду дегенде мына ошол жерден көрсөк болот. Анан эгерде дейт могу катта жазып атат, кумтөрдү өзүбүзгө алып дейт, жакшы иштете турган болсок дейт, коррупцияны жоготуп, биз жеңилди дагы, жетимди да, сандыкты да өзүбүз иштесек болот деп мына бул жерде основной фактылар менен келтирип жазып атат өзү. Ошол бала. Азыр ошол бир горнорудный комбинаттын директору экен Казакстанда. Чакыртуусу менен келип Казакстанда иштеп атат. Өзү гражданин Канада экен. Мен силерге жардам берем деп атат. Эгерде силер мен как патрон катары мен силерди көрүп туруп, мен өзүм көрүп туруп ошолорду аябай ыйлагым келип атат. Мен да ошо Кыргызстанга жардам берейин деп жүргөм, эгерде эме кылсаңар жардам берейин. Силер эчтекеден коркпой боло деп мына президент өзү жазып атат. Чындыкты айтпай атат. Алтынды сатыш үчүн Лондонда рейтинг бере турган уюм бар. Рейтинговое агентство деп коет. Ошол жерге катталбасак бизди эч качан эч ким эсепке албайт, алтынды дагы башкасына сата албайбыз. Ал жерге сиңген мамлекеттердин баары теге чагыры өткөн. Тажикстан даярдап аткан өтсө керек дегенде мен кетип атканда Тажикстан кагаздарын берип аткан. Биз болсо ушул күнгө чейин буга өтөлөкпүз. Өткүбүз да келбейт. Себеби өтпөсөк, Данияр Үсенов айткандай, мутной воде рыбу легко ловить дегенде ошондой жерден жанагынын баарын сата беришет. Контроль жок болот. А жерге өтсөк контроль болот. Ошол эле Кунтур контролго түшүп калмак. Башка Адилет Күч деген 500-600 жылдан бери алтын казып келаткан фирмалар бар. Ошолор айтмак. Силерге эмне иштеп атасыңар? Болбойт мындай деп туруп. Ошон үчүн өтпөгөн себеби мына ушундан. Ошон жанагы 50% деген СПД өтпөй, совместный предприятие. Бул мамлекетти талкалоого алып келет. Эгерде жанагы жаралса, Өзбекстан менен Казакстан доо арызды кимге берет? Сентерге бербейт, биздин мамлекетке берет. Аналар айтат, 50% алыңарбы, төлөгүлөр 50%. Биз мына 50%. Эмне үчүн биз ушундай кырдаалга келдик? 22 жыл ичинде бар бир нерсенин өзүнүн бир проблемасы, көйгөйлөрү болот. Анын себептери, анын натыйжалары, кесепеттери болот да. Биз бүгүн ошонун кесепеттери жөнүндө айтып атабыз. Жана кумтөр, коррупция, адилеттиктин жоктугу, ички сырткы миграциянын күчөсү, элдин тарап кеткендиги, жанагы чек аралардагы адамдарды атып атышы, кыздарыбыздын маселеси, жана башка генофонд тиги бу. Мунун бардыгы бүгүнкү себептер. Эме натыйжалар, кесепеттер. Ал эми анын себеби, урматтуу туугандар, биз 22 жылдан бери өзүбүздүн нукура кыргыз элинин улуттук менталитетине ылайык дүйнөгө үлгү боло турган касиеттүү нарыктуу өз жолунан, ата бабанын жолунан алыстап, батыштын жолуна түшүп кеткендигибиз. Буну дагы эле моюнга албай келатабыз. Мына акыркысы 8 жолу конституция өзгөрдү,
Текебаевдин жанагы бизге таңуулган конституциясы башынан аягына чейин батышчыл, билесиздер. А кандай бүгүн ушу тирешүүгө, мамлекеттик бийликтин ортосундагы баланстын сакталбашына проблеманы ан сайын күчөтүүгө алып келип атат мунун баары. Демек, урматтуу туугандар, биз эгерде адашпай туура жолго чыгабыз десек, анда дагы бир жолу кагаз кетирип убакыт кетип отурбай, 9-чу жолу ойлонуп туруп, кыргыз элинин өзүнүн табиятына ылайык жаңы баш мыйзам кабыл алыныш керек. Ага элдик курултай институту, аксакалдар институту өзүнүн укук вазифасы менен кириш керек, жана кыргыз баалуулуктары өзүнчө беренелер менен орнош керек. Жолун кошо айталы да. Ал эми урматтуу туугандар, бүгүн кум төр жана башка жөнүндө сөз болуп атат, биз колдойбуз. Бул ошол проблеманын эң акыркы жанагы кесепеттери. Мынакей Кубанагай айтып кетти, мен колдойм. Бир чоң маселе кирешеден эмес, чыгарган продукция бөлүнүш керек болчу. Ошон үчүн азыркы 50-50 деген жерде дагы маселе бар. Ошондуктан аны так жазыш керек. Себеби дегенде кирешени көрсөтпөй туруп, аны тиги материалды алдык, жол салдык, анан кийин тиги калкатка алдык, байпак алдык деп туруп чыгашанын баарын көрсөтүп коюп туруп, анан кийин кирешени өтө төмөнкү деңгээлде көрсөтүп туруп, анан ошо кирешеден бөлүп аткандыктан биз 250 тонна алтынды бөлүшпөстөн 1,5 тонна кыргызга тийгенин себеби ошондо. Муну жөнөкөй элге түшүндүрүш керек. Өзүңөр билесиңер, ата-бабабыздан келаткан сөз бар. Алтындын анты бар депчи. Мына изилдеп көрсөм, 2004 жылы келишимге кол коюлду эле Кумтөр боюнча. Ушу элге каршы кандай бир чоң коррупция тиешелүү келишим 2005 жылы бийликке кетти. 2009 жылы келишим, ошондой эле келишим кайра кол коюлду эле 2010 жылы дагы бир бийликке кетти. Эми 2013 жылы эгерде булар күчкө салып кол койсо, анда булар 2014 жылы кетет. Муну эскерге тутуп койгула. Бул биринчи. Экинчи жагынан дагы айтайын, урматтуу мекендештер, өзүңөр билесиңер, азыр 2009 жылга салыштырып биз аябай чоң жетишкендиктерге жеттик деп айтпайбы? Бул туура эмес. Анткени 2004-2009 жылдагы бул мыйзамсыз болгон. 2004 жылы келишимге кол коюп атканда ошо кездеги депутаттар макулдугун берген эмес. Эгер депутаттар макулдугун бербесе, анда өкмөттүн укугу жок болчу ошондой кол коюлууга. Ошол себептен баарыбыз 1994 жылга ылайык ошого сөз кылышыбыз керек. Эгерде биз ошону карасак, бүгүнкү күндө Кумтөр толугу менен өзүн актап, кредиттерден кутулуп, бүгүн элдик менчик болуш керек. Жанагындай национализация деген сөз эмес. Сот аркылуу биз алып алсак болот. Бул жерде жанагы жалаң эле кыргыздардын тиги адистер эмес. Өзүңөр билесиңер, мен көп жыл дипломатияда иштедим. Россияда, Казакстанда, Кытайда, Европадагы достор менен сүйлөшсөм, баары эле айтып атышат, ачык эле. Эгер өзүңөрдүн адистериңер жетпесе, экспорт деген болот. Ошо 3 миллион доллар алып, андан тышкары алтындарыбызды, акчаларыбызды жеп атып дагы, бизди дагы мындан ары дагы саскка батыргантат. Урматтуу мекендештер, менин оюмча, биз эгер кыргыздардын адистери жок болсо, ошол экспорттарды сырттан 1 миллион доллар эле аябай мыкты таза адамдарды алып келип иштетсек болот. Ошон үчүн мына 13-жыл мына айтып атат, алтын доор келатат деп, ар кандай тиги кыргызчылык сөздөрдү айтып атат. Мен дагы кыргызчылыкка жакындаган көп нерсени ойлонуп көрсөм, урматтуу мекендештер, азыр ушундай өтө мындай мезгил чечүүчү мезгил келди да. Эгерде биз баарыбыз биригип, жанагы айтылгандай амбициясы тыштап, жеке мындай өзүбүздүн эгобузду тыштап, элибизди, мамлекетибизди ойлосок, сөзсүз биригишибиз керек. Айтылып аткан, көтөрүлүп аткан маселе бул көп эле жылдан бери айтылып келатат. Анан эмнегедир бирге албай атабыз.
Tağdır uşul meni Amerikanın Hristiyan dünyasına, İslam'dan Arabiyaga, İslam dünyasına, bu yıl İsrail'e, Yordaniyaga, Palestinaga çeyip barıp geldim. Oşunda mesele talpuna globaldaşuda kantkende adamzat kutkarılabız, adamzat kanıp saktap bırak meselesi oldu. Oşunda Hristiyanın kresti bilen İslam'ın ayının Kırgızlık eken aytıp verip, anan Kırgız göktöğünün yerdeki tiri ilimek eken deydi. Kırgız göktöğün yerge düşken tiri konstitüsü eken aytıp verip. Oşolar uşunçalık boldodu, taң kalıştı. Buna Kumtör jönüne aytıp atabız. Kumtör bul sözü jeyintiktap aytkanda bul tabiat. Alem Kumtördögü janjaldarının bar joğunu ap kelgende, bugün bizim başımızda aylandırıp, şunday sözde aytıp başan, bul ilimde taktaldı, ilimde anıktaldı, bul ayabay jakşı bolot dep. Алабайбызбы? Кыргызстанда 3-чү революция болот. Бирок ошо 3-чү революция болгондо ажыдардын башын алыш керек болуп калды. Эки жолу карапайым элдин каны төгүлдү. Акыркы жолу 100дөн ашык биздин жигиттерибиз курман болду. Ошко калаанда миңдей биздин жарандарыбыз жок болуп кетти. Ким жооп берди ошого? 3 жылдан көп өттү. Эч ким жооп бере элек. Батукаев болобу, жана башка иштер болду. Мародерство иштери боюнча эч ким жооп бере элек. Мына азыр ушу тегерек столго көп эле ушу саясий партиялардын лидерлерин чакырып эмне болдук. Мен ойлойм, ушу чындап эле ар бирибиз Кыргызстандын келечегине күйүү. Мен ушу балам үчүн, элим үчүн, Кыргызстан үчүн башымды саям десе, анда чындап эле биригип, бир жыйынтыкка келип чогуу жылайлык. Мамлекеттик башкаруу системасын коомдун талабына боюнча өзгөртүү, элдик өкмөт курамын түзүүдө. Ушуга мындай толуктоо менен сунуштар чыгып атат. Эгер туура көрсөңүздөр, азыркы өкмөткө ишеним жок деп эле кесе айтсак деген сунуш болуп атат. Бардыгы толугу менен отставкага кетсин. Элдин талабына татыктуу инсандар жаңы өкмөт курамына сунушталсын деп. Туура десеңиздер, ушул экинчи сунушталган туура элеби? Анда ушуну да колго салып койсом, эгерде туура десеңиздер, кол көтөрүп койсоңуздар. Каршы калыш жок. Рахмат туугандар. Үчүнчү маселе ушул Kumtör кени боюнча болгон келишимдер жокко чыгарылсын деп эле атабыз да. Бүгүнкү күндөгү жана 50-50 деген дагы ошого кирет, туурабы? Буга чекки коюлганын баары эле деп. Анан муну мындай майдалаштын деле кажети жокко, болгон келишимдер жокко чыгарылсын деген бир эле чечим да, элдики, туура дейсиздер? Анда ушул чечим дагы туура десеңиздер, колго салып койсоңуздар. Каршы калыш жок. 15 күн сурап коелу. Суроосун добушка коебуз. 15 күн. 2 жума. Бардык маселе чечилди. Урматтуу туугандар, келгениңиздерге чоң рахмат. Биз баарыңыздар дарегиңиздерди алып алдык, байланышка чыгабыз. Негизинен бүгүнкү Кыргыз биригүү деген кыймыл негизи бул мына өзүңүздөр көргөн составы боюнча бул иштерман көбү саясатчылар эмес, а именно элдин арасында жүргөн катмар элдин представительдери болуп атат. Булардын да көйгөйү ошондой болуп атат. Бүгүнкү күндө өкмөткө ишеним жок, өкмөт иштебей атат, мыйзам аткарылбай атат, негизинен конституция иштебей атат дейт. Анткени бир эле президент бийликти узурпациялап алды. Ошон үчүн биз өкмөттүн функциясы аябай чоң бүгүнкү күндө. Ошого жаңы эл ишенген өкмөт түзсөк деген негизги биринчи маселеге алга дагы резолюцияга кирди. Экинчи маселе эми Kumtör. Эми бул жерде туура айтып атышат, если өкмөткө эч ким ишенбей атса, каяктагы Kumtör маселеси акыйкат чечилет деген эле кеп болду. Ошон үчүн резолюцияга да ал да кирди. Элдин ишенимini өкмөт ошону кийин чечсин деген маселе болуп атат. Негизи биз жерлерде кыдырып келдик. Негизи эл айтып атат, бул өкмөт элди алдап атат дейт. Эл бул өкмөткө ишенбей деп атат. Митингтерге чыгалы деп атат, ачык сөз. Ошон үчүн биз азыр мына эмки жумадан баштап Талас областына барып, эл менен жолугушууларды жасап, анан ошол жерде эл менен кеңешип, анан саясий акцияларды Таласта уюштурабыз. Таластан кийин Нарын областына чыгып, Нарын областында дагы ошондой саясий акцияларга чыгабыз. Анан кийин Бишкекте ошондой саясий акциялар болот. Булардын негизги маселе бул
өкмөт кетип туруп эл ишенимдеги өкмөт түзүлсүн деген эле маселе болот. И конституцияны эч ким узурпациялабай, ар бир бутак өзүнүн милдетин аткарсын эл үчүн. Себеп бул эки революция болгондон кийин элдин үмүтү үзүлүп атат. Анткени бүгүнкү күндө кандай бийлик болуп калды? Ачыгын айтыш керек, элчинин убагындагыдай бийлик болуп калды. Башаламан болуп калды. Жерлерде бийликти эл сезбей атат. Тартип жок болуп атат. Анан экинчиден алдамайга өтүп алышты. Жалаң гана алдамай. Мына сиз өзүңүз күбөсүз бул жерде айтып атат. Эми президенттин деңгээли ушул болсо шопур башкарып атса деген. Бул ачуу чындык. Ошон үчүн биз айтып атабыз, мейли президенттин полномочиясы аз болуп атат, ал ошо менен иш кылсын. Азыр биз өкмөттү түптөлү. Анткени конституция боюнча бийликтин баардыгы бул өкмөттө. И бийликтин баардыгы бүгүнкү күндө жогорку кеңеште. Ошон үчүн СДПК фракциясы бүгүн тормоз берип атат. Ошолор эмеге кетсин деп атабыз, оппозицияга. Бул тынчтык жолу менен, эч кандай революционный жол эмес, бул мыйзам чегинде. Анан бүгүн мына өзүңүз уктуңуз, алдай жолго барбаса, анда биз чечкиндүү кадамга барабыз деп атат эл. Жерлерде ошону айтып атат. Биз ошону үчүн айтып атабыз. Андай болбош үчүн мыйзам чегинде эле иш кылалы деп. Эң чоң коррупционный схема бул кумтор. Анткени бул президенттердин ошол жерде жеп жүргөн маселе. Ошон үчүн бул жабык болуп турбайбы? Мына 20 жыл эгемендүүлүктүн ичинде, мына 93-жылдан бери кумтор казылып атат. Ошодон бери мына мен депутат болуп жүрдүм, улуттук коопсуздук системасында иштедим, МВДни башкардым, губернатор болдум. Мен билбейм. Ошо келишимдердин ачык кайкы. Бул зависа секретности деп коет. Эмне кылып атканын билбейсиң. Ошол коррупционный схема менен бүгүнкү бийлик күрөшө албайт.